болсо биз бул жака button бар, биз button менен иштегенбиз, кнопка менен, билесиздер, эски сабактардан. Так, бул жака мен button деп жазып алайын. Так, button. Бул жерге мен кнопка дейин. Автоматтык түрдө бул жака бизге кнопка чыгарып берет. Бул жакта карасаңыздар, бардыгы автоматтык түрдө бирдей кнопка режимин чыгарып берет. Буну мен бассам эч кандай өзгөрүш жок. Себеби бул жакта дагы өз функциялар кошушубуз керек. Так, эми биз бул жака бир курсор, мына мышканы көрүп жатасыздар, ушундай форматта болуп жатат, Келиңиздер, биз бул жака CSS'ибизге ачылалы. Айта кетчү нерсе, бизде бул жерде так, азыр мен силерге толугураак түшүндүрүп берейин. Так, close L, save. Бул жерде көрөбүз. Бул жерде мен азыр бул жака CSS'ти ачып алышым керек да, экинчи бетине, чтобы мага удобный болот. Мен бул жерде мындай окно турат, ушуну басып алабыз. Ушуну бассак, автоматтык түрдө бул жака экинчи кодду чыгарып берет. Мен бул экинчи кодго мен автоматтык түрдө кирип CSS'ти басып коем, чтобы бул жакта HTML, бул жакта CSS'ти колдоном. Так, мына мен жакыныраак кылайлы бири-бирине. Так. Бул жака жакыныраак кылып алайын. Удобный болуш үчүн, Так. Ctrl-B менен тегизе алам. Тегиз. Так, эми мен бул жака мол button'ды жазып алат экенмин. Так. Чөн эле button. Так, бунун ичине мен курсор жазам. Так, курсор pointer. Бул мен сохранить эттим. Бул жерге алып келе турмусам, бул жерде көрүп жатасыздар, автоматтык түрдө колдун немеси чыгып атат, иконкасы чыгат автоматтык түрдө. Минекей ушундай pointerде ушундай нерсе чыгарып берет экен. Бул жерде аябай эле көп pointerler бар, мисалы курсорлор бар. Курсорлордо мисалы мен default бар. Defaultка ала турмусак, бул жөн эле кнопканын өзүн гана чыгарып берет, минекей. Андай эле калып. Так, defaulттан сырткары. Так, андан сырткары бизде так crosshair бар. Так, crosshair бар. Crosshair'ни кое турган болсок, бизге мындай plus бөлүм чыгарып берет. Эгерде мышканы бул жака алып келдиңиз, өзүңүздүн сайтыңыз бар, моюнтуп кое турмусаңыз, автоматтык түрдө plus бөлүмүн чыгарып берет экен. Так, биз бул жерде дагы help дагы бар. Help'ты кое турмусак, автоматтык түрдө мындай суроо белгисин чыгарып берип атат, мышканы алып келген. Эми кээ-бирки информацияларга алып келгенде мындай типа бул жакта жанында суроо белгиси менен чыгып калат. Мындай жатканда бул суроолуу деген маанисичи. Так, бул help'тан башка дагы бизде move бар. Move'тон дагы кое турмусак, автоматтык түрдө бизге ушундай бир курсорду чыгарып берди. Бул негизи интернеттерден карап дагы көрсөңүздөр болот. Так, бул жерде move бар. Move'то ушундай кнопкасын чыгарып берди. Так, бизге андан кийин дагы тектерибизден progress бар. Прогрессибизде автоматтык түрдө бул жанында көрүп жатасыздар, мындай загрузкага айланып жатат. Мышканы эгерде бул жака кнопканы алып келсем, мышкам автоматтык түрдө айланып алып жатат. Андан кийин бизде текст бар. Текстибиз бар. Бул жерде курсорубуз. Бул алып келсек жөн эле текст, жазыла турган текст калып берет, бирок бул жазылбайт болгону. Курсор экен. Так, текстибизден башка, так, wait бар. Бул автоматтык түрдө загрузкага кылып жатат, Ушундай. Пока что мен буну pointerге эле калтырып коеюн. Бул жакта негизи өзүңүздөр интернеттен дагы карап, бул жактан через URL алып, скачать этип бул жака папкага алып, дагы мышкаларды мисалы алып келсеңиздер болот. Бирок биз пока что биз буга кирбейбиз, кийин өзүңүздөр аны дагы бир көрүп чыгабыз. Так, андан сырткары эми биз бул жерге курсорубузду коюп алдык. Эми биз мисалы бул жерге бир мол кнопканы өчүрүп тура берейин. Пока что булар керек эмес мага. Сиздер бир көчүрүп жазып аласыздар, текшерип. Так, пока что кнопка жок. Келиңиздер, биз бул жерге href менен жазгылайлы. Так, href ссылка. Так, жагына мисалы ссылка деп коеюн. Ссылка. Автоматтык түрдө мындай ссылка чыгарып берет. Буну мен бассам, азыр башка бетке өтүп кетем. Бул алдында көрүп турасыздар, мындай курсор бөлүмчөсүн чыгарып турат. Эми биз ушул H'ге автоматтык түрдө бул жакта CSS менен беребиз. Так, A'ге мисалы 2 точка. Бул жерге мисалы биз hover деген тегиз пайдаланайлы. Hover
Андан кейін кодды ачабыз. Бул жака эмес. Биринчи учурда text decoration. Мурунку сабактарда өткөнбүз. Так, text decoration. Text decorations'ге биз көрүңүздөр overline коюп турайлы. Overline. Неке. Мен бул жака алып келдим. Автомат түрдө мышканы тийгизсем, үстүнө чыгып кетет неке. Автомат түрдө үстүнө чыгып кетет. Overline'дан башка underline бар, Underline. Underline'га пока что underline коюп турайын. Так, мазонок. Так, underline. Underline'дан кийин келиңиздер биз буга бир свет берип коелу. Мисалы, color green. Удобный свет. Мисалы, мен бул жака мышкамды алып келе турсам, автомат түрдө бул уже цветин өзгөрүп атат. Өзү негизи автомат түрдө мындай. Эгерде мен мышкамды тийгизсем, автомат түрдө бул жака өзгөрүлүп кетет. Так, эми болсо, мисалы, бул жерде көрүп атабыз, бул мисалы color'го келиңиздер, жөн эле красный свет берип турайын, red. Мисалы, мен мышкамды алып келе турсам, бул автомат түрдө уже красныйга өзгөрүлүп кетип жатат, автоматтык түрдө. Дагы кайсы тегтер бар? Келиңиздер, дагы бир сиздерге түшүндүрүп берейин, дагы жакшыраак болсун. Келиңиздер, параграф менен иштеп турайлы. Параграф менен lorem ipsum готовили текст чыгарайлы. Сохранить этебиз мынеке. Бул жерде уже автомат түрдө lorem ipsum'убуз бар. Келиңиздер, биз ушуну жөн эле p-н өзүнө эле өзгөртүп салдык. Мисалы, p-ге эле, мисалы, мен мышкамды алып келе турган болсом, бул жерге автомат түрдө уже красный цветке өзгөрүлүп жатат. Болгону бул жака hover дегенди коюп салат экенбиз. Мисалы, мен мышкамды алып келдим, автомат түрдө бул красныйга өзгөрүлүп жатат. Мисалы, ушундай эле diff ачып алып чыксам, ссылкалар ачып алып, ушуну ар бирине ушундай кылып красный кылып коюп чыксаңыздар болот экен. Өзүңүздөр тест кылып көрөсүздөр деген ойдом. Эми ошондой эле бул жерде так, дагы бир айтканы бул text decoration'га өзүңүздөр өзгөртүп көрөсүздөр. Мисалы, азыр так, примерно мен underline бар, dot бар. Dot коюп турсам, бул эч кандай эмес жок. Ошондой эле бул жерде дагы text decoration'да дагы өзгөртө турганда бар, overline кое турган болсом, автомат түрдө бул үстүнө чыгып кетти, көрдүңүздөр. Булар менен бир сыйра өзүңүздөр таанышып чыгасыздар. Так, пока что мен буга underline коюп турайын, чтобы алдын эле чыга турган кылып. Эми биз ошондой эле дагы бир сиздерге кошумча бир текст айта кетейин. Бул жерге мисалы биз лист чыгара турган болсок, биз кыйналып older list кылып жазбайлы, жөн эле мисалы UL-дан кийин скобочка, андан кийин кайсыл эмес листибиз, листтен кийин жылдызчадан кийин мисалы канча штук сиздерге керек. Мисалы, мен 4 штугун каалап атам. Enter'ди басабыз, автомат түрдө бизге мындай кылып жасап берди. Так, мен Alt баспын, ар бирине коюп чыгам, чтобы баарына бирдей текст жазылат. Мисалы, бул жерге мен кыргызча эле шилтеме дейин. Неке. Бул жерге 4 шилтемени чыгарып берди. Мен келиңиздер, ушуга дагы бир CSS менен иштеп көрөлү. Так, CSS менен биз иштегенибизде автоматтык түрдө, так, мисалы калсам, так, бул жерге мен мисалы UL. Так, бул жерде мен текст бузуп салдым. Так, бул жерге мен UL-дин ичинде биздин листибиз бар. Так, лист жазып алдым. Так, листке биз NTH child class неке. Child class. Бул кайсыл штугу? Мисалы, мен 3-чү же 2-чи шилтемени цветин өзгөрткүм келип атат. Child class, андан кийин бул жана кодду ачабыз да. Бул жерге мисалы жазабыз. Мисалы, color green дейин, green. Текшерип көрөбүз. Автомат түрдө мынеке өзү сразу эле бул жерде цвети өзгөрүп калды. Келиңиздер, буга дагы красный эле коюп коелу, чтобы адашып кетпеш үчүн рейтинг. Автомат түрдө бул жерге шит коюп калды. Эгерде бул жерде 2-нин ордуна мисалы мен 1-ди кое турсам, автомат түрдө 1-ге уже жылып келди. Ушинтип 4-кө кое турсам, 4-кө моюнтуп жылдырып кетиресиз. Мисалы, мен бул жерде дагы 2-3-өн моюнтуп алып туруп copyright этип алдына кое алайын, чтобы удобный болушун, мынеке. Автомат түрдө мынеке. Бул жерге андан кийин мен катар менен түшүшүн кааласам, жөн эле Alt бассам, add кыла турган болсом, так, бул автоматтык түрдө бул жерден бизде ачылтуз жоголуп кетти. Так, аттын ордуна 4 эле коюп турайын, азыр ага да түшүндүрүп берем. Эми бул UL кылбайлы, мынеке UL, бул жерге мен бир класс ачып туруп, класс ачайын. Бир класс ачып туруп эле.
Бұл жерге мен не десем болады. Так, мысалы бұл жерге жөн эле так бер өзім чөл жазайын. Non деп коеюн, non. Бұл жерге биринчи очурда так жазып көрөбүз. Так, non деп жазып көрөбүз. Так, бұл жерге non'убуздан кийин бизде бұл жерде точка болчу эле. Non list. Автоматтардан болмоңуз деле уже иштей берет экен. 3-үчүгө жылды. Автоматтардан 5ке койсом 5-чиге жылды. Бұл жерге add бере турган болсок. Так, add иштебедим. Так, Even'ge бере турган болсок, бұл жерге өзү автомат түрдө мындай кылып, катар менен бирөөсүн красный кылып, бирөөсүн койбой, кийинкисин коюп кетип жатат экен. Even автомат түрдө бұл жерге класс, класстан кийин ушинтип класстын өзүнө дагы бере алсаңдар болот экен. Кыйналбай. Өзүңүздөр кайсыл ыңгайлуу болсо, ошондо колдонсоңуздар. Так, эми биз ушул эле жерден келиңиздер, бир div ачылайлы. Div ачып туруп, бұл жерге бир lorem ipsum менен чармаштырайлы. Так, lorem'ди жасап алдык бул жазга. Так, эми биз буга так CSS беребиз. CSS берип алайлы. Так, көрүңүздөр. Так, div 2 точка, тан 2 точка. Бул жана биз before берсек болот эмнеке? Before бере алабыз. Кийин гана код ачабыз. Так, бунун ичине биз сөзсүз түрдө контент жазып алышыбыз керек экен. Контент деген жаңа атрибут контент. Bunun içine biz эми мисалы мен new деп или мисалы жаңа деп жаза турган болсом. Так, жаңа, так, бул жерде менде так жаңа болгондуктан, так жаңа эмес, бул жерге мен алып кетип, так ушунун ичине жазабыз. Жаңа дей турган болсом, сөзсүз түрдө бул жакка жаңа деп биринчи очурда чыгып калат. Буну мен мисалы мен буну копирайт этип алсам болот, а мен буну копирайт этип алганга немем жок. Себеби бул CSS'те турат бул код менеке. Моюнча биринчи очурда ошол. Мисалы мен бул жерге 1 дей турган болсом, автомат түрдө менеке биринчи очурда бул жактан башталат менеке. Буну алып келсем болот, а буга алганы болбойт. Так, ошондой эле бунун алдына да түзүп кетсем болот. Мисалы мен color берсем болот, colorго rate берсем болот. Автомат түрдө мына биринчи очурда бул красный болот. Бул жерге мен мисалы мен new деп коюнчу, жаңы new болсом менеке. Бул мындай айтканда копирайт этип алган болбойт. Сөзсүз түрдө биринчи очурда бул башталат экен. Эми ушуну эле мен кайра көчүрүп алам да, мунун алдына алып түшөм. Эми div before болсо, мен бул жерге div after деп жазам. After деп жазам. Бул after деп жазсам, бул эң алдына алып түшөт менеке. Эң алдына. Мисалы мен бул жерге 2 деп коеюн. Ошондо 2 деп коеюн. Бул div before бул башынан башталат экен, биринчи очурда. Бул div after болсо, бул эң алдына сизге код коюп берет экен. Мисалы мен ошол div'тин өзүнөн эле бердим, бул div'ке түштү. Мындай айтканда, бул бизге көрүнө берет. Буну эч ким скачать этип же болсо бир нерсе кылып көчүрүп албайт экен. Буну мен көчүрө албайм. Калганын мисалы мен мынтип көчүрүп кетсем болот. Калгандары менеке Ctrl+E да кылсам, автомат түрдө ушуну эле гана көчүрүп алат. Буларды ала албайт. Ошентип буга да ушинтип сеттер берсек болот. Бул CSS негизи бул жерге өзүңүздөр код койсоңуздар болот. Мисалы мен бул жерге бир код түзүп берейин. Так, 00 A9 ала турган болсом, бул жерге автомат түрдө жанагындай copy деп чыгып калды экен. Менеке, мындай болуп S тамгасы. Бул жерге өзүңүздөр интернеттен карап контенттин ичине код түзсөңүздөр болот. Бул CSS-тин коддору кичине өзгөчө. Ошондуктан ошол жактан алып колдонсоңуздар болот. Так, дагы эмнени кылайлы? Биз эми бул жерде CSS-те биз азыр ушундай эле коддорду жазып атабыз. Азыр бул сиздерге болгон тез. Кийинчерээк CSS менен биз тагын бир чоң дизайндарды иштейбиз. Болгону булар ошолорго керектелүүчү инструменттер. Ошондуктан ушул нерселерди билип койгонуңуздар ыңгайлуу болот.